Бүгүнкү күндө Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгүндө болгон сын пикирлер көбүрөөк айтыла баштады. ЭАЭПтин алкагында Кыргызстанга жардам иретинде түзүлгөн бул фонд өзүнө пайда табуунун амалын көрүп жатат деп эл өкүлдөрү сындашты. Атүгүл эл аралык эксперттер уставдык капиталы $500 миллион болгон каражаттын бүгүнкү күндө болгону 202 миллиону гана иштетилгенин өкмөттүн чабалдыгы катары баалашты. Аталган фонд эмне максатта түзүлгөнүн жана анын ишмердүүлүгү эмне үчүн сындалып жатат? Бул тууралуу кабарчыбыздын кийинки материалында. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду кыргыз экономикасын Евразиялык экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында түзүлгөн. Ага Орус өкмөтү $1 миллиард бөлүп, өндүрүштү жандандырууга жеңил шарттагы насияларды берет деп айтылган. Бирок бул жаатта иш жетиштүү деңгээлде аткарылбай жатканы боюнча ар кандай сындар айтылып келет. Ошондон улам президент Алмазбек Атамбаев дагы фонддун ишине нааразы болуп, жетекчилигине Кубанычбек Кулматовду алып келген. Кулматовдун алдында Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун ишин активдештирип, кичи жана орто ишкерлерге шарты жеңил насияларды берүү тапшырмасы коюлган. Бирок Кулматов деле бул милдетти толук кандуу аткарылбай жаткандыгы сындалып келет. Анткени бул фонддон каражат алган Аламүдүн райондагы Бритток фирмасы банкротко кептелген. Аталган фирманын ээси Владимир Хигай буга фондду айыптады. Насия алуу үчүн күрөөгө койгон мүлкүнөн ажырап, бардыгы фонддун пайдасына чегерилген. Биз насиянын биринчи төлөмүн кечиктирип төлөдүк. Фонддон мага насиянын максатсыз пайдалангансыз, ошондуктан мүлктөн баш тартуу үчүн келишимге кол коюшуңуз керек дешти. Анын негизинде мен бардык мүлктөрүмдү фонддун карамагына өткөрүп беришим керек. Бирок фонд өкүлдөрү буга макул эмес экендигин айтышып, ишкердин жеке тараптарда бир катар насиялары болгондуктан белгиленген каражатты өз убагында төлөй албай калгандыгын ырасташты. Бул өз эрки менен бизге мүлкүн, күрөөгө койгон мүлкүн толугу менен бизге өткөрүп берген. Бүгүнкү күндө бул мүлктүн, бул птицефабриканын ээси Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду. Ушундан улам фондко түшкөн миллиондогон каражаттар кандай иштетилип жаткандыгын билүү максатында эл өкүлдөрү Кулматовдон отчет талап кылышкан. Бирок Кулматов аталган фонд эч кандай расмий бийликке баш ийбегендигин айтып, отчет берүүдөн баш тарткан болчу. Ал фонд бирөөнүн жеке менчиги эмес, өзүн каалагандай кылам дегенчи. Мамлекетке сөзсүз отчет бериш керек. Анткени биз мына миллиарддаган сом мамлекет убыток тартып атат. Сөзгө кирген. Мына ошону жабыш үчүн берилген. Элдерге жардам бериш үчүн берилген. Жок, Кулматов мен парламентке отчет бербейм, бул эл аралык фонд деп айына $15 миң айлык алып коюп отурат. Айына $15 миң алган Кулматов бүгүнкү күндө уставдык капиталы $500 миллион болгон Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондун жетектеп жатат. Бирок бүгүнкү күндө фонд ушул каражаттын 202 миллионун гана иштеткенге жетишкен. Ушундан улам парламентарийлер фонддун жетекчилери иштегендин ордуна айлык алгандан башка эч нерсе кылбай жаткандыгын айтышкан. Берилген $500 миллион канча мүнөткө берилген? Бул мөөнөтү жок, бул төлөккө берилген каражат. 3 жылдан бери биз 202 миллион өндүрсөк, анда калганда шашпай 10 жыл деле узартып жиберсек болот экен демек, Азыр бир мисал айтып кетти. Ушундайларга колдонбосок, анда шарттарын өзгөртпөсөк, анда зарплата алып эле фонддо жүрө берет экенбиз да. Фонддун насияларды берүүдөгү максаты Евразия мейкиндигинде атандаштыкка туруштук бере ала турган продукцияларды чыгарууга көмөктөшүү, түрткү берүү болчу. Ошондой миссияны фонд аткара алган жок дешет эл өкүлдөрү. Кылган иши көрүнбөй турат да. Кандай бир кызыктуу, жай шашпай, бир атына да жарашпайт да. Өнүктүрүү фонд. Ал тез ылдам иштеш керек да. Тез иштеп туруп, проекттер ишке аша башташ керек. Жана ошол экономикалык кайсы кандай долбоору болсо, ошону ишке ашырыш керек да. Бул фонд экономиканы өнүктүрүүгө багытталган талаптарды аткарбай, жөн гана кредит берүүчү банкка айланып калгандыгы айтылып келет. А фонд принял такую позицию банка. Вот я думаю, банк на свое усмотрение смотрит, где-то коммерчески строится, может быть, здание, жилье или что-то, а где-то какое-то малое производство открыть или по торговле дает. Нам невыгодно. Эксперттер болсо Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондуна насия алуунун шарттары оор экендигин айтышып, алардын каражат ыңгайлуу жеңилдиктер менен берилгенде ишкерлер өлкөнүн экономикасына пайда алып келмек дешет. Жеке менчик ишкерлер жанагындай бир $50 миң, $100 миң алам десе, алардын жанагындай $30 миң болуш керек да. Андай акчасы болсо иштей бермек да. Эч кандай фонддун процентин эле албай. Орус менен Кыргызстан ортосунда түзүлгөн фонд, Орусия менен бул өзүнүн жанагы акча берүүчү эрежесин кайрадан карап чыгыш керек. Ал эми эл өкүлү Зиядин Жамалдинов Кыргыз-Россиялык өнүктүрүү фонду Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы соода алакалардын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратып жаткандыгын айтты. Аталган фонд жардам көрсөтпөстөн эле тескерисинче өзүнө пайда табуунун амалын көрүп жатат. Эмне себептен? Себептен мына өзүңүз айтып кеттиңиз азыр.
Биз банктар менен сүйлөшүп атабыз деп атасыңар. 10%дан 12%га чейин биз кредит беребиз деп атасыңар да. Силердин максатыңар азыр ошол фонддун акчасыны айландырууга акча табыш болуп атпайбы максатыңарчы? Мында калган акчаңарды депозитке коюп, ал жактан акча түшүрөбүз деп депозитке коюп салгансыңар бүгүнкү күндө. Силер аны эмне кыласыңар? Анда көрө жана берген өзүңүз айткан жана максаттагы иштетпейсиңерби аны? Силердин максатыңар кайра эле ошол акчаны айландырып пайда табуу болуп калып атпайбы? Биз улуттук банктан карызга алабыз 5 жылдык мөөнөт менен. Долларды күрөөгө коюп, сомду вактылуу 5 жылга алабыз да улуттук банктан. Улуттук банкка биз пайыздык үстөк төлөп беребиз өзүбүз. Ушул жылдын август айында ЕЭПтин 18 техникалык регламенти кирген жатат. Өнүгүү прогресс фракциясы өкмөттү чакыртып, ар бир регламент боюнча сурай келгенде, бири дагы 100%га даяр эмес болуп чыккан. Анын бирден бир себеби катары өкмөт Казакстан менен Россиядан каражаттарды күтүп жатабыз деп шылтоолошкон. Ал каражаттар келгенде гана тийиштүү лабораториялар курулмак деп жүйө келтиришкен. Бирок ал жакта каражаттарды күтүп отурбай эле Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондундагы каражаттардан өкмөт эбак эле лабораторияларды куруп коюуга бардык мүмкүнчүлүктөрү бар болчу дейт Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев. 50 миллион карызга алды өкмөт. 1 миллиард 200 миллион сомду мамлекеттик ипотекалык компанияга берди. 50 миллион доллар бұл 3 миллиард 350 миллион сом. Анын içinden 1 миллиард 200 şu ипотекалык компания кетти. Калганы 2 миллиард 300 миллион биз билбей атабыз кага кетти. Ошол 2 миллиард 300 миллионду азыр 30 миллион сом керек, доллар керек деп атат. Бүт азыр лаборатория бүтүрүш үчүн, оборудование коюш үчүн. Шундай деп айттыңыз да, туурабы? Мына 2 миллиард кага кетти? Эгер Кыргыз өнүктүрүү фондундагы каражаттар тийиштүү деңгээлде иштетилгенде, орус тараптагы 500 миллион доллар бөлмөк. Бирок эл аралык эксперттер Кыргызстан ЕЭПтин алкагында түптөлгөн Кыргыз-орус өнүктүрүү фондунун каражаттарын эффективдүү колдоно албай жаткандыгын сындашты. Это было обеспечение роста благосостояния. Бул фонд жакшы фонд экенин экономисттер билет. Акчалар колдонулбай, иштелбей жатат. Акча бар болгону менен аны баары эле колдонгонду билишпейт. Биргелешкен ишти улантуу зарыл. Кыргызстан ЭАЭПке киргенде өз тандоосун кылган, бирок эмнеге жумуш жүрбөй жатат? Өкмөттө баары иштөөнү талап кылуу керек. Кыргыз-орус өнүктүрүү фондунун дарегине Орусияда өрттөнгөн 14 мигрант кыз келин каза болгондон кийин сындар да кайтылган. Себеби фонддун негизги милдеттеринин бири өлкөдө жаңы жумушчу орундарынын түзүү болчу. Бирок фонд каржылаган долбоорлордун канчасы ишке ашып, өлкөдө жумушчу орун түзүлгөндүгү тууралуу так маалыматтар жок. Изат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.